Эми урматтуу депутаттар, мындайда мен дароо эле айтып коеюн, бул мамлекеттик тилге биз астейдил көңүл бурушубуз керек. Анан башка улуттар көп улуттуубуз, анан буну карашыбыз керек деп жүрүп, биздин мамлекеттик тилдин акыбалын бүгүн көрүп атасыңар. Өтө кейиштүү. Биз катуу талап кылышыбыз керек бардыгынан. Качан мамлекеттик тилди өнүгөт? Биз башкаларга жакшы көрүнөбүз деп, популист болуп, убактылуу бир упай топтойбуз деп жүрүп мына ушуга келдик да. Ошон үчүн кыргыз мамлекетинде жашап атабы? Кыргыз мамлекетинде иштеп атабы? Мамлекеттик тилди билсин, сүйлөсүн. Туурабы? Анан кийин эч кандай кошоматтын кереги жок бул жердечи, жакшы көрүнүштүн. Андыктан Мелис мырза, биз бул мыйзамды толугу менен колдошубуз керек. Керек болсо күчөтүшүбүз керек, талаптар болуш керек. Эмне үчүн башка элдер өзүнүн тилин коргоп атат, керек болсо бала бакчага чейин билсин деп атат. А эмне үчүн биз башкаларга жакшы көрүнүп отурушубуз керек бул жерде? Урматтуу депутаттар, эгерде биз чындап тилге күйбөсөк, тилди жоготсок, улут жоголот. Улут жоголсо, мамлекет жоголот. Андыктан, урматтуу депутаттар, мен ойлойм муну көп сөзгө айландырбай колдоп беришибиз керек. Туурабы? Эми сүйлөгөндө эмне, биз концепцияны колдоп берейли да. Биринчи микрофон. Урматтуу төрага, Атажұрт Кыргызстан Талиева, сунушуңуз абдан туура, жүйөлүү, ошон үчүн талкуусу жок добушка койсоңуз. Экинчиден, сиздин идеяңызды мен 200% колдойм. Мына бүгүнкү күнү ушуну мен өткөндө да 2 жолу көтөрдүм эле да. Кабинет министрлер кабинетинде тил маселесине болгон мамиле абдан солгундап баратат. Биз конституциялык мыйзамды кабыл алдык. Ошонун аткарылышын бир чакырып угалычы кандай болуп атат. А бул мыйзамды талкуусу жок колдоп берүүгө сунуш берем мен. Рахмат. Мына депутаттарга талап мамлекеттик тилди билбесе катталбайт деп. Эмне үчүн депутат билбеш керек экен? Билсин. Бул чоң мамлекеттик кызмат, туурабы? Сүйлөсүн мамлекеттик тилде. Эмне үчүн аларга биз артыкчылык беришибиз керек? Билсин мамлекеттик тилди.